Түркияда кыргызстандык аялдарды интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлагандар кармалды. Түркиянын Измир шаарында полиция кызматкерлери кыргызстандык жана дагы башка мамлекеттин аялдарын интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлап келген кылмыштуу топду аныктады. Бул тууралуу хаберлер жазды. Басылманын маалыматына караганда, укук коргоочулар 6 эркекти колго түшүргөн. Шектүүлөргө 4 ай бою байкоо салынганы белгиленди. Аларды кармоо үчүн атайын операция бир эле учурда шаардын ар кайсы райондорунда жүргүзүлгөн. Тартип сакчылары Россия, Украина, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары кармалып турган бир нече батирлерди табышкан. Жалпы жонуна 8 чет элдик аял куткарылган. Аларды интим кызматын көрсөтүүгө мажбурлап, күч колдонулганы белгиленди. Факты боюнча кылмыш иши козголду. Аялдарды өз өлкөлөрүнө депортациялоо маселеси каралып жатат. Булак Daily KG. Мэрия жол кирени 15 сомго көтөрүү сунушун өкмөткө жиберебиз. Бишкек мэриясы маршруттук кичи автобустардын айдоочулары менен жолугушкандан кийин жол кире акысын 15 сомго көтөрүү туура экенин билдирди. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жол кире акысын көтөрүү сунушу экономика министрлигине жиберилерин кабарлады. Айдоочулар мага баарын айтып беришти. Тарифтердин көтөрүлүшүн, инфляцияны, мотору, тетиктери канчага кымбаттаганын айтып беришти. Эл бизди жаман көрбөсүн деп айтып коюумду өтүнүштү. Бул айла жоктун оокаты болуп жатат. Мэрия бул сунушту экономика министрлигине жиберебиз. Алар 1 айлык мөөнөттө анализ кылгандан кийин бул кагазды бизге кайра жиберет. Мэрия бул сунушту шаардык кеңештин кароосуна киргизебиз. Жол кире акысын көтөрүү сунушу коомдук талкууга коюлат. Андан кийин жалпы сессияда маселе чечилет. Мен айдоочуларга саат 20:00 чейин 12 сом, 24:00 чейин 15 сом кылгыла дедим. Бирок алар актабай калат дешти, деди Төлөбаев. Булак, Марал ФМ. Сурабалдиева: Самара Каримова директор болууга моралдык укукту сезе билүүсү керек. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Самара Каримованын айланасында болуп жаткан түшүнбөстүктөр тууралуу өз пикирин билдирди. Анын айтымында бардыгы мыйзам алдында болушу керек. Баарыбыз кырдаалга мыйзамдуулук көз караш менен карашыбыз керек. Бирок моралдык укук деген дагы бар. Менин түшүнүгүм боюнча Самара Каримованын жолдошунун адеп ахлакка туура келбеген ишкерлигине каршы иликтөө болгон. Самара Каримова өзүн өзү аныктап, музыкалык мектептин директору болууга моралдык укукту сезе билүүсү керек деп ойлойм. Андан сырткары бардык коллектив каршы болуп жатат. Самара Каримова жаш кыз, келечеги алдыда. Этикалык жана моралдык көз караш менен карап, баарын таразалап, жакшы ойлонуп чечим чыгарат деген ойдомун. Эгерде адам өзүн далилдегиси келсе, көп учурда баарына жана бардык нерсеге катуу болушу керек окшойт. Бирок команда дагы бар. Азыркы парламенттик шайлоону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Расмий түрдө мыйзамга ылайык кемчилик издей турган эч ким жок болчу. Бирок этикалык жана моралдык маселе болгон деп баса белгиледи Эльвира Сурабалдиева. Анын айтымында эл лидерди өзү тандоого укуктуу. Анткени көпчүлүк учурда команда ким менен иштөө ыңгайлуу болоорун карашы керек. Булак, JTTV KG.